Көргөн көздү жылыткан, жүрөктөргө мээрим салган, ар бирибизге жакшы маанай тартуулаган Кел чай ичели программасы башталды, урматтуу биздин сүйүктүү көрүүчүлөр. Баарыңыздарга чоң саламдарды жолдойбуз жана кош келиңиздер дейли. Ар бир биздин көрүүчүбүз, угарманыбыз сиздер менен биргеликте мына ушул эфирде дүйшөмбү күнү 31-июль күнү саат 8:00 түз эфирде көрүшүп турганыбызга биз дагы кубанычтабыз. Айпер Адамкулова кызматыңыздарда болом. 2 саат аралыгында биз менен бирге болуңуз жана сөз түрдө маанайларды бири-бирибизге энергия аркылуу тартуулайлы. Баарыңыздарга жакшы маанай каалайбыз жана көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү жөнүндө айта кетели. Пиала Голд чайы. Пиала Голд дүйнөлүк эксперттер тарабынан сиздин табитиңизге жана чай салтына негизделген. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет. Чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Биз болсо мына ушул сааттарда ойнотулуп жаткан жыйынтыкка келе турган болсок, урматтуу телекөрүүчүлөр, Баатыр кол баштайт деп суроо бергем, калганын улаңыздар дегенбиз. Бизге биринчилерден болуп туура жооп берген Баатыр кол баштайт, чечен сөз баштайт деп аягы 70-74 менен бүткөн абонент жазган экен. Туура таптыңыз, чынында эле Баатыр кол баштаса, чечен сөз баштайт деп айтылат эмеспи? Сиз туура таптыңыз жана 101-декте сизге карабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул сааттарда жаңы саатка кирип келе жатабыз. Дагы да болсо оюн болот жана коногубуз менен маек болот. Сиздер катарыбызда болуп туруңуз дейли. Ал эми азыр биздин студиябызга келген конок менен тааныштырып өтөлү. Көп кырдуу талант жигит десек болот. Актер, биринчи кесиби боюнча баштасак, актер, алпаруучу, тамада, ырчы, бийчи дегеле көп таланттын эси бизде Бек Стамполов бар. Кош келиңиз, Бек. Эл журт менен амандашып алыңыз. Жакшыбыз, рахмат. Саламатсыңарбы, урматтуу кыргызстандыктар, бизди көрүп аткан жалпы көрөрмандар, силерге чоң ысык салам айтам. Кош келиңиз. Сизде таң кандай башталат? Эрте турасызбы негизи? Эрте турбайм. Эрте тургандардын катарына кирбейм, себеп түндө иштейбиз да, тойдо иштейбиз, анан эки жакталып калган учурда обедке жакын турган күндөр болот. Азыр окуу мезгилинде эрте туруш керек, сөзсүз түрдө. Ошол. Жакшы, келиңиз анда, Бек. Дегеле азыркы учурда эмне менен алексиз? Негизи мен жогоруда сизди тааныштырып жатканда көп бир кырдуу деп тааныштырып өттүм да, ошонун бардыгын аткарат экенсиз. Эмне менен алектенесиз көбүн эсе? Көбүн эсе той менен. Анан азыркы учурда каникулда мен Бүбүс Раби Шиналиева атындагы Маданият университетинде окуйм. Азыркы учурда 4-курсту бүттүк. Быйыл буюрса бүтүрүүчү курспуз, 5-курспуз. Актерский мастерство факультетинде окуйбуз, Кудай буюрса. Анан окуу учурунда окуу менен алек болобуз көбүнчөсү. Андан тышкары окуудан кийин тойго барабыз. Анан анча-мынча шабашка, съемкалар чакырып калат. Ага барабыз. Эми чыгармачыл адамдын жашоосу ушундай эле уланат экен. Сабашка деп калдыңыз да, мындай кошумча акча окшойт, съемкалар деп калдыңыз. Ал кандай съемкалар болушу мүмкүн? Эми съемкалар болгондо азыркы эле тартылып аткан кинолордун артынан массовка сыяктуу. Көрүнбөгөн эле кадрларга чакырышат көбүнчөсү. Ошол жака барып иштеп калабыз. Азыраак акча берсе деле студент адамга барып ошентип иштейбиз. Жакшы экен. Негизи студент кезде көпчүлүк студенттерди биз дагы мисалы журналистикада окуп жүргөндө тиги жака баргыла, бул жака баргыла деп ошол баягы элди толтуруу максатында дагы өзүңүз айткандай массовка деп коебуз го, ошол нерселерге көп барчубуз да. Силерди мисалы кинодон сырткары дагы кайсы жактарга алып барышат көбүн эсе? Кинодон сырткары концерттер болот го, эл аралык масштабтуу концерттер. Мисалы үчүн президент келген, дагы эки жактан
келген коноктордун чоң концерт болот да. Анан ошол жака барабыз. Ошол жака баатырлардын кийимин кийип алып, жада бир формаларды берет. Алар кийип алып, могул жерге турасыңар, бияка турасыңар, монтесиңер дейт. Аткарып берип коебуз. Азыраак акча берет эртең. Эми өтө көп эмес албетте. Азыраак берет. Анан алып кетип калабыз үйүңө моюнча эле. Демек, ал жерде билинбегени менен көптөгөн баатырлардын же болбосо башкалардын образын жаратып бересиңер, болбосо. Ооба. Жакшы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерде суроолор болсо жибериңиздер. 0508 400 100 номери аркылуу жоопторду алганга аракет кылалы. Анан бек айтсаңыз, мен сизге чай коюп берейинчи. Негизи баягы студент болуп жүрүп эле, анан ошол эле учурда тамадалык кылатсыз да. Акча табуу жакшы эле болсо керек. Студент болуп кыйналган жоксузбу? Студент болгондо кыйналат экенсиң. Биринчи, экинчи курстарда мен аябай эле кыйналдым. Эмне болуп кантип кыйналдыңыз, мисалы келиңиз? Кыйналган жактан моралдык жактан дагы, финансылык жактан да кыйналдым. Себеп айылдан келесиң, айылда жүрөсүң, айылда окуп эми. Кайсы айылдан, ошол жөнүндө айтыңызчы. Аксы району, Жалал Абад областы. Аксы районунан болом. Ошол жакта Өлөң булак деген айыл бар. Ошол жакта туулуп өскөнбүз. Анан шаарга келдик, 11 классты бүтүп, 1-курска тапшырдык, өттүк окууга. Ийгиликтүү болду. Андан кийинки түшүк аябай. Акча деле эч кимден сурабайм да, мен негизи акча албайм эч кимден. Ошентип акча табышы аябай кыйын болду. Иштедик, эки жакта Швеяга ишке кирдим, упаковкага иштедим, иш кылып кылбаган ишим калбады. Андан кийин эле окуп жүргөн адамга кыйын болот экен. Иш да кылып, окууга да барганга ошо аябай уктабай калат экенсиң да. Андан кийин карантин болуп калды, Кудай буйруп. Кудай буйруп коюңуз чек. Чын мен азыр карантин болбогондо мен азыр окубайт болчумун да, уже. Вариант калбай калды болчу менде. Кимдир бирөөлөр үчүн карантин болгон үчүн жардам бериптир да. Азыр дагы айтам, улантам да, биягында окусаңыз. Карантин болуп калды, окуу болбой калып, неме болду да, иштеп калдым да мен. Иштеп жүрүп, ошондо иш аябай жакшы болуп кетти, бирок көпчүлүк отуруп калды го иштебей, акча таппай. Мен иште аябай жакшы иштедим. Карантин бүткүнчө мен бир машина алдым да. Кудай буйруп. Сиз каякта иштеп аттыңыз ошондо? Швеяда эле, баягы биринчи келген Швеямда эле иштеп. Ошол жакта колума тийген жумуштун баарын кылып. Ал жакта жумуш эле болуп аттыбы, Ооба, эми швеялар иштей эле го дейм карантинде. Кээ бирөөлөр үчүн чын эле карантин кайгыларды берди. Ооба. Көпчүлүк Биз жакындары мисалы үйдө отурдук, иштеген жокпуз, эшикке чыга алган жокпуз керек болсо. Ооба, мен бул жөнүндө көп эле жерде айтып жүрөм. Кимдир бирөөгө карантин жакшылык берсе, кимдир бирөөгө оор кайгы, азап, оору берет депчи. Демек, ал учурда сиз тескерисинче көбүрөөк акча таптыңыз, Ооба, иштедим. Ошо тойлордо болбой калбадыбы? Тойлор болбой калган. Эми Кудай берем десе бардык жерден эле берет экен да. Жакшы. Анан кандай болду? Андан кийин карантин бүтүп, тойлор баштала баштады, окууга да чакыра баштады. Ошо окуйбуз, болду эми келгиле дегендей болупчу. Ошентип атып тойго кирдик кайра. Той анан окуу болуп ушинтип жүрөбүз азыр. Каникул болуп айылга барып, чөп чаап айылдагылардын ишин бүтүрүп келдик. Тойлорду алып барып жүрсөңүз, көптөгөн мисалы эл аралык деңгээлдеги конкурстарда дейм, негизги максат алдыга чыкпасаңыз дагы ал нерселерге аралашып жүрөсүз да. Анан айылга барганда чөп чаап атканда айылдагылар эмне деп атышат? Эл алдында жүргөн балабыз келип чөп чаап атат деп кайра мындай бир башкача тийишип айтышкан жокпу? Ооба, ошентип айтышат. Ошентип айткандарга таң калам. Мен негизи үйдө жалгыз баламын да. Мен кылбасам ким кылат эми? Ооба да. Үйдөгүлөргө кылгыла мен артистмин деп эле жүрө бергенде болбой калат го. Үйдөгүлөргө кадимкидей эле жардам берем, атканада иш кылам, талаага чыгып чөп чабам. Иш кылып, үйдө экинчи ата менмин. Мисалы, жалгыз балам дедиңиз, эркек балдарданбы же? Эркек балдардан. Негизи 6 тууганбыз. Жалаңыздардын арасында 4 эжем бар, бир карындашым бар. Жалгыз Жалгыз балам.
Эркелейсизби ошол эле учурда? Жок. Эркелик Негедир эрке болуп чоңой болуп турмун мен. Көп эле жалгыз балдар аябай эрке өскөн го. Атасына мен андай жок экен. Эжелериңиздин баары эле турмушка чыгып, өзүнчө бөлүнүп кетсе керек. Карындашыңыз үйдөбү? 4 эжемдин турмуш жолуна узады. Карындашым экөөсү азыр. Эми сизди күтүп атышыптыр да, Эми үчүрөт сенде дешип эле. Үйдө жалгыз бала болсоңуз, үйдө кала турган жигит экенсиз да, Ооба. Үйлөнсөңүз каякта уланат жумуш? Үйлөнсөм мен шаарда эле деп турам азыр. Почти 70% өзүмө айта алам да шаарда жашайм депчи. Бирок эми айылда үй бар да, айылда ата-эне бар, аларды алып келиш керек деген маселе бар. Ошолорду көндүрөйүн деп азыр аябай аракет кылып атам. Шаарга алып келейли. Шаарда жашайлычы, шаарда эмтеличи деп. Эми айылда болсо бизде айылда жүрө берет экенбиз да, мал карап, малды айдап коюп, кайра кечке мал байлап коюп эле башка жумуш деле жок экен айылда бизге. Ошо шаарга буюрса, шаарга аракет кылып Айылда атам. деле мисалы тойлор болуп калды го азыр, мисалы ошол эле үй тойлор дейли. Негизи мен айбереже айылдан баштаганда, мектепте жүрүп эле баштаганда тойдучу. Тойду, Мен 9-классыма чейин эч мындай чыгармачылыкка жакын эмес болчумун да. Алыс дей, сырттан эле карап жүргөн адам болчумун. Анан концерттерди алып бара баштадым мектептегичи. Анан ошо мектепке аппарат коюп келген байкелер кызыгып калып, тойлорго тарта баштады уже той алып барып көрбөйсүң деп. Кичине гулянкаларды 20-30 кишилик тойлорду алып бара баштадым. Болот турбайбы көрсө анан кызыгып ошо мен уланып кетип 11-класс бүткөндөн кийин да ушу чыгармачылыкка тартып кетти да меничи. Бул азыр билбейм, Москвада же да бир өлкөдө иммигрант болуп жүрөт билем. Чыгармачылык чөйрөнүн эмнеси жакты? Чыгармачылык чөйрөнүн мага выступать эткен жагат. Элдин астында кол чабуулар жагат аябай. Кол чабууларды окусам. Элдердин кол чабуусу, Акчасы жагат анан. Ошо жакшылап өнүгүп көп клиенттериң болсо той тармагындачы. Анда башка иштин кереги деле жок буюрса. Той менен эле азыр канча киши бутка турушту. Той жакшы нерсе, негизи Кыргызстанда той менен иштегендер алдыда турат деп айта алам да. Ошол эле ырчылар, ошол эле тамадалар, ошол эле видеосъемканы тарткандар, дагы эмнелер иштеп атат тойдо? Жарчылар акча таап атат. Дым бар, фотограф бар. Мисалы үчүн продукт алыш үчүн эле той эмеге барасың, базарга барасың. Базардагылар деле жылкы алыш үчүн ал базарга барасың. Мал саткандар, алып саткандар иши кылып. Көзгө көрүнбөгөн көп тармактагылар Оформление, мисалы, жасалгалоо боюнча жакшы акчаларды табышат. Ооба. Кыскасы, мына ушул жаатта иштеп аткандын бардыгы азыр Кудайга шүгүр, жакшы эле таап атышат десек болот. Дагы деле болсо жакшылыктар көп боло берсин дейли, биздин тилегибиз ошол эле. Алдыда дагы да болсо маек уланат. Урматтуу көрүүчүлөр, эч кайда алыстабаңыздар, суроолор болсо бизге узатыңыздар. 0508 400 100 номери аркылуу бир аздан кийин сиздерге да суроо беребиз. Жана биз оюндарды баштайбыз. Кел чай чели программасы көрсөтүүбүздүн башкы демирчиси Пиала Голд чайы. Пиала Голд керектөөчүлөр менен биргеликте иштелип чыккан чайдын чыныгы балоочулар үчүн алтын стандарт. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзүбүз отуруп чай ичели. Пиала Голд түсү алтын, даамы күчтүү. Келген коногубуз менен биз дагы чай үстүндөбүз, чай ичип отурабыз, маек курабыз, эфир сырткары аркылуу дагы сиздер дагы бизге кошулуңуздар жана суроолор болсо жиберсеңиздер болот. Ал эми бүгүн студиябызда Бек Стамполов бар. Азыр Бек сиздерге суроо берет, суроонун жообун жазыңыздар дейли. Анда Бек, сизде кандай суроо бар? Суроо эле берем же табышмак сыяктуу болуп беремби? Айырмасы жок. Жооп болсо болду. Кыскасы көрүүчүлөр бизге жооп жазып жибериш керек. Мен анда мындай суроо берейин. Той
темасында сүйлөшүп калдык. Ошо тойго эле отурлай суроо берейин. Урматтуу кыргызстандыктар, деги эле силер тойду ресторанда кылган жакшыбы, өзүңөргө удобныйбы же үйдө кылганбы? Ушундай суроо берейинчи. Кыргыздар мурда эми үйүндө той кылган да, эми азыр эле ресторан болуп калбады. Ошого ушундай суроо бергим келди, эмнегедир. Анда буга мындай оригиналдуу жооп бергенге бирөөсүн тандайбыз, Ооба. Тандайбыз. Ооба. Эң оригиналдуу жоопко берели анда, жибелек. Макул. Бирок бая бир четине болуп түз суроо болуп атпайбы, Мага үйдө же ресторанда да эле жооп берип коюшу мүмкүн да? Кандай кылып тандасак? Кызыктуураак жооп берсе берелик. Кызыктуураак кылып жооп берсеңиздер, биз берели. Мына ушундай. Кызыктуураак, сөзү көбүрөөк кылып бизге жазыңыздар. Эгерде биз келген смстерди окуйбуз дагы, бирөөсүн тандап алат бек, анан ал адамга биз 101-дикти ыйгарабыз. Андыктан шамдаңыздар, үйдө өткөргөн жакшыбы же ресторанда өткөргөн жакшыбы? Негизи сиздин оюңуз кандай? Өзүңүздөн бир жооп угуп алалы, анан көрүүчүлөр ошого улай дагы жоопторун жаза берсин. Негизи кайын журттукун өткөргөн жакшы. Үйдө болобу, ресторанда болобу. Эмнеге? Кайын журда өткөрүп берип койсо. Эми кызыктуу суроо жооп болсун дегеним го. Өзүм жообумду анан акырын айтайын, Күлкүлүү жооп болду. Чынында билбейм, Бектин ою боюнча кайын журтунукунда өткөрүп келсе. Кайын журтундукунда өткөрөм десең, бир гана кыз узатууну көрө аласың да. Ал кызын берип атып тойду өткөрөт, сен аныкында болбосуң да. Ошо кечээ ошондой тойдо болбодум, ошо ушундай жооп бердим. Азыр мисалы чынында тойдун мисалы үйлөнгөн той, анан үй алганда ушундай жакшылыктар мурда ушундай болчу да, азыр баардыгы тойго айланды. Ошол эле кыз узатуу, сойко салууну өзүнчө барып салышы мүмкүн, баласын үйлөнтөт, бешик той, анан тушоо той, анан сүннөт той. Кыскасы тойлордун дагы саны көбөйүп бара жатат да. Сиз көбүн эсе кандай тойлорду алып барып атасыз? Көбүнчөсү свадьба. Үйлөнүү той. Ооба, үйлөнүү тойлор көбүрөөк болуп атат менде, негедир. Анан кыз узатуу. Ошол эки той. Сиздин кайсы бир өзгөчөлүк алып барууңузду жактырышып чакырышат? Тойго барганда мен элдер менен жасалма сүйлөшпөйм да. Көчөдө эле досум менен кандай сүйлөшкөнсөм, ошондой эле сүйлөшүп, диалог жакшы болуш үчүн чакырат го деп ойлойм. Көбүнчөсү импровизацияны иштеткенге аракет кылам. Ар бир жерден кычыктан сөз таап чыгып, элди күлдүрүп, шаңдурак кылганга аракет кылам. Ошону жактырат го дейм. Клиенттерим деп койсом болобу? Ошо. Кимдин алып баруусу мыкты деп ойлойсуз Кыргызстанда? Кыргызстанда топ 3 алып баруучуну айта кетейин анда. Сөз текстовый деп коебуз го. Жалаң сөз менен алып баргандардан айта турган болсом, Эркин Рыскылбеков. Сөзү мыкты, Сөз менен алып барат. Анан грамотный алып барат. Жана орус тил, англис тил. Ошол тилдерди эркин сүйлөп алып барган Эркин Рыскылбеков бирөө, экинчиси Нурсултан Майназаров. Бул дагы сөз жагынан мыкты. Анан үч тилде алып барат бул иш дагы. Анан шоу жагынан алып бара тургандарды айтсам, Манас Алкулов, импровизациясы аябай күчтүү байке. Ошол үчөөнү айта алам да. Мына ошондой. Сиз баштап аткан учурда кандай башталган? Алгач, билбейм, мен көпчүлүк тамадаларды угуп калам да. Мен видеокамера тартчымын башында. Анан баягы ошо кызыгып жүрүп алып барып калдым. Же болбосо жөн гана бир тамаданын жанында, алып баруучунун жанында ээрчип жүрүп, анан ушул тармакка кызыгып алып барып калдым деп айтышат да. Сизде кандай башталган? Жакшы суроо болду негизи. Мен камерада тартпагам, мен сразу эле алып бара баштагам. Үйгө олтуруп элем, кагаздарды коюп, ручка коюп, эң биринчи баштап атканда да YouTube'га кирчүмүн. Анда эме Эрнест Бөрбаев байкенин эмелери бар болчу. YouTube'да видеолор алып барган видеолор, сөздөрү, тексттери, баарын жаз телем көчүрүп алыпчы.
Анын сөздөрүн. Анын сөздөрүн плагиат. Кандай болсо ошондой кылып жазып, ошондой кылып жаттап, ошондой кылып чыгып айтып алып барчымын да. Азыр эч кимди карабайм, сөздөрүн. Эми чыгармачыл адам уур болуш керек деп коет го. Эми жакшы жагын урдайсың, албетте. Жакшы элге өтүп аткан немесин урдайсың. Урдаганда дагы мындай билиндирбей урдаш керек го дейм да. Ошондо айта кетейинчи азыр. Бизде азыр алып баруучу тамадалардын толкуну бир эле толкунда баратабыз да. Көпчүлүгүбүз, баарыбыз эмес албетте. Бирдей алып барабыз. Бирөөлөрдү туурагансып алып барабыз да. Ошону жакшылап изденип, тамадалар эми элдин жакшылыгы болуп аткандан кийин ал адам балким 10 жылдан бери бир эле жолу той кылаттыр да. Ошол эми эң жакшы мүнөттөрүн эң жакшы деңгээлде алып бара тургандай даражага чыккан аракет кылышыбыз керек. Бизде азыр казактарды көп туурап атабыз, тамадалар өзгөчө. Казактар чындап айтам азамат экен да, тамадаларчы, асабалар деп коет го да. Алар изденишет да, бири-бирине окшошпойт. Ар бир алып барган стили ар башкача. Бизде болсо көбүнчөсү ошолорду туурап калып атабыз да. Көпчүлүгүбүз албетте. Ошого изденсек буюрса, чыгармачылыкта чек жок да. Бардык нерседен да жакшы нерсени, жакшы товарды чыгарып койсок болот. Сизчи кандай пландар бар? Эмне өзгөчөлүк киргизейин деп атасыз? Мен тойго анчалык эле өзгөчөлүк киргизе албайм. Эми өзүм өзгөрсөм, мисалы үчүн алып баруу стилим өзгөртсөм, ошол эле тамадалар мага карап мынтип түзөнүп кетиши мүмкүн да, мисалы үчүнчү. Могу бек мондай кылып атпайбы, биз деле ушундай кылабыз деген сыяктуу болчу. Көбүнчөсү тойдо байкайм, эмеге Ямаха керек да тойгочу. Ресторандарга. Ошо Ямаха менен мындай байланыштырып бир оюндарды кылсам деп ойлойм. Музыкант менен чогуу иштегенге. Музыкант менен чогуу иштеп, туугандардан жакшы ырдап калгандар болот го, тайкелеринен, кудалардан ырдайм деп туруп эле, музыкаң жокпу деп калышат да көпчүлүгүчү. Музыка жок же ырдай бериңиз деп коебуз анан биз дагычы. Музыкасы болсо анан сразу мол ырды же, ошону чертип берип койсо ырдаса андан да сонун чыгат го. Ошондой. Ал аспаптарды мисалы алуу, мисалы арендага деп коебуз го, Ооба. Кымбатпы же кандай? Жок, мен таанышым бар да. Эми анчалык эле кымбат эмес. Ямаха ойногондор негизи аз Кыргызстанда. Бирок аябай элди көтөрө турган, элге жага турган немелер бар да, стилдер деп коет го өздөрүнүн. Мен дос балам айтсам, мисалы үчүн бир тойго 2000 сомго жетпеген акчага келем деп сүйлөшкөндөй болдук да өткөндөрчү. Анда ал 2000 сомдой акчага келсе, мейли 2000 сом дейли. Звукач деле өзү боло берет да, мисалы үчүнчү. Звукачтын акчасын эле экөөнүн чогуу берип койсом, ага деле плюс, мага деле плюс да. Ошондой бир эмелерди кылсак жакшы деп ойлойм. Жакшы. Бек деп атыңызды ким койгон, Бек? Атам койгон. Жок, атам койбогон. Атамдын эжесинин балдары коюптур. Бир тууган эжесинин балдары. Эмнеге айтып койгон? Бекбарбиевдин атын койгон эмеспи? Ушундай суроо жаралып атат. Мен чын атым негизи Бек эмес, туугандар кечирип Бирадор деп койсу. Бирадор. Мен чын атым Бек болсун негизичи. Бек болсун, Аябай узун ат да, мен өзүмө дагы ошого. Бек болсун Стамкулов дегичи. Анан көрө Бек Стамкулов сонун болот экен да. Ошого Бек Стамкулов деп эле коем. Негизи менин атым чүчү кулак тартыбанан кийин коюлган экен да. Ошо балдары биз коебуз деши анан баары аттарын жазып чүчү кулак тарткандан анан бир эжеме чыгып ошол Бек болсун туура келип калган да. Бек болсун деп баягы мааниси жагынан жакшы эмеспи? Бек болсун өзүнүн жашоосуна, бек турсун деген сыяктуу бир баягы каалап жакшы нерсени коюшса керек. Бирок Бек деп кыскартып алган дурбайсызбы? Ооба, мен өзүм эле кыскартып алгам аны. Эч кимден уруксат сурабай элечи. Бул чөйрөдө жүргөнүңүзгө атын негиздин көз карашы кандай? Аябай түз. Билбейм, мага айтпаса дагы өткөндө байкап калдым. Биз группалаштарды алып баргам да Аксыгач, айылга сары чилек көрсөтөм, анан сыйлайм деген. Жалал-Абадка, Жалал-Абадка. Жеткиче, качан жетебиз дешип алар дагы. Гастролду кыла келели дедик. Биз 4-курста экзаменге берген спектакльде коелу деп сүйлөшүп, клубту сүйлөшүп, анан кетип атсак, дагы бир сеанс чыгып калды. Алабуканын военный часть бизге да коюп берсеңиздер жакшы болмок деп сураныш эле аяка да барып койдук.
Анан клубка дагы койдук, элдер келди. Спектакльди койдук, андан сырткары концерт койдук. Аябай кол жабышып, анан ошол жерде байкап калдым да, мага үйдөгүлөр каршы эмес экен. Ошол үйдөгүлөргө дагы чоң рахмат айта кетейин. Жакшы. Спектакль деп калдык. Чынында мурда бул актердук окууга киргенге чейин спектакльдерге барып, ушул тармакка кызыкчу белеңиз? Жок. Мен спектакльди жакшы көрүчү эмесмин аябай. Эмне бул бир сахнада туруп алып ойношу берет деген сыяктуучу. Анан айттым го, биринчи курста, экинчи курста неме болуп калды, карантин. Анан үчүнчү курста дагы барып койсомбу же көрүп койсомбу деп атып жүрүп, анан уже төртүнчү курста аябай жагып калды мага спектакль көрүп, мындай спектакль ойногон, көргөн башкача экен да. Телевизордо эми мындай кургак көрөсүң да, сухой. А жанына барганда эмоциясы менен байланышып, мындай кадимкидей ошол жашоого кирип кетесиң. Кинодо, мисалы үчүн, канча эпизод, канча картинада берген маанини спектакль ойногон актерлор бир эле сахнада, бир эле картинада берип коюшат да. Ошол менен кесибим да ушул жакка болгонуна байланыштуу. Мага эки жак тең жагат. Кинодо дагы көргөн, кинодо иштеген жагат. Анан спектакль көргөн, спектакль ойногон жагат. Азыр бир аздан кийин ошол спектакльдерден балким бир үзүндү аткарып бересиз. Бир аздан кийин, э? Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге дагы бир жолу суроону кайталап коелу. Биздин коноктон тойду үйдө өткөргөн кызыктуу же ресторанда өткөргөнгүз келеби деген суроо берген. Кызыктуураак бизге жоопторду жазыңыздар. Бир аздан соң биз жыйынтык чыгарып, сиздерге билекти тапшырабыз. Андыктан чамдаңыздар 0508 400 100 номери аркылуу. Бир аздан кийин көрүшөлү. Эч кайда алыстабай туруңуздар дейли. Көрсөтүүбүз уланталы. Көрсөтүүбүздүн башкы демирчиси Пиала Голд чайы. Чай бир гана суусундук эмес, бул Борбордук Азиянын маданиятынын жана салттарынын чыныгы бөлүгү. Сен демдечи? Жок, өзүңүз эле демдеңизчи, сиздики даамдуу чыгат. Маселе чайды туура тандоодо. Пиала Голд, даамы бай, түсү керемет, чайдын алтын стандарты. Эми өзү отуруп чай ичели. Пиала Голд, түсү алтын, даамы күчтүү. Программабыз уланат, жана Бек Стамкулов бизде студиябыз экен, эсиңиздерге салып өтөлү. Анда эмесе суроолор бар экен, биз тараптан, көрүүчүлөр тараптан келген. Ассалам, барыңыздардын ишиңиздерге ийгилик каалайм. Азаматсың Бек деп 28-20 менен бүткөн абонент жазыптыр. Рахмат. Кийинкиси, салам, Аксынын кайсыл жеринен болом дедиң дейт. Аксынын Кашка суу айыл өкмөтүнө караштуу Өлөң булак деген айыл бар. Ошол айылдан болом. Кийинки СМС, салам Бек, ишиңе ийгилик, бар бол досум деп жазыптыр. 96-22 менен бүткөн абонент. Рахмат. Бар болсун дагы. Кийинкиси, салам, кандайсыңар, тойго канчага чыгасың дептир. Тойго сүйлөшкөнгө жараша, тааныштарга бекер чыгабыз. Анан негизи ставкабыз 15-16 миң сом. Кийинки СМС бар экен. Саламатсыздарбы, Кутман таң, жооп болсо мындай деп жазган боюнча калганын жазбай калыптыр. Келиңиздер дагы бир жолу кайталап койсок, ресторанда өткөргөн жакшыбы тойду же үйдө өткөргөн кызыктуураакпы деген суроо бергенбиз. Өзгөчө жооп берген коногубуз биздин жеңүүчүбүз катары тыгылат. Андыктан келиңиздер, ойлонуңуздар, жазыңыздар, жибериңиздер дейли. Анда Бек, сизге суроо. Негизи бул тармакта жүргөндөн кийин дайыма өсүп өнүгүүнүн үстүндө болуш керек, окуш керек, жаңы бир нерселерди издеп табыныш керек, бир чыгармачылыкта изденүү болбосо бир жерде токтоп калышың мүмкүн да. Ошондуктан сиз кандай изденип турасыз? Бирөөлөрдү дайыма көрөсүзбү же окуйсузбу? Негизи кандай болот? Окуйм десем кандай, китептерди окуй эле турам негизи. Анан изденгенде мындай изденем да мен. Тойлорго барып, той алып барып атканда,
аябай эстеп калайын ушул нерселерди деп алып бара баштайм. Кайсыл жерде кандай ката кетип атат, кайсыл жер пустой болуп калып атат, кайсыл жерде туура эмес айтып койдум мен. Кайсыл нерселер керек эмес экен. Мисалы үчүн ушундай нерселерди аябай карайм да, анан кийин анализдейм да. Монун ордуна мону кылып коеюн, монун ордуна тигини кылып коеюн деген сыяктуу. Анан көбүнчөсү кинолорду көрүш керек го дейм. Өзүңүн образыңды табыш үчүн, өзүңүн стилиңди табыш үчүн кинолорду көбүнчөсү көрүш керек. Мына ушундай. Балким баягы актёрдук жакты окуп атканыңыздагы ушул себептен айтып атасыз окшойт жоопторду. Кинолорду адамга таасир этүүчү кинолор абдан көп эмеспи? Балким ошолордон көрүш керек. Негизи ар кимдин изденүүсү ар кандай чынында эле. Келиңиз анда сизден бир спектакль болобу, бир образды жаратып аткарып бербейсизби? Сураналы. Макул. Биз быйыл 4-курстун экзамен берип атканда, экзамендигишке Гогольдун «Ревизор» деген чыгармасын бердик, кыргызчага которуп. Ал жерде мен главный ролду ойнодум. Иван Александрович Хлестаковдун ролун. Ал көрбөгөндөр үчүн кыскача айтып коеюн. Текшерүүчү, ревизордун кыргызчасы. Ошол Иван Александрович Хлестаков өзү текшерүүчү эмес. Ал шаарга барганда текшерүүчүгөндө ойлоп алышат. Пошточусу барбы, мугалим барбы, врач барбы, шаар башчысы барбы иши кылып. Анан ал Хлестаков өзү картошник бала болот. Анан бир экөөсү дүрбөтүп койсо текшерүүчүгөндө, анан текшерүүчүгөндө баарага подход кылып кетиргенден кийин чындап текшерүүчү келет да. Негизги мазмуну ушундай. Эми Хлестаковдун бир аз кыскача жерин ойноп берип коеюн. Макул. Шаар башчысынын үйүнө кирген жерин ойнойм. Аялы, бул жакта аял болсун, бул жакта кызы болсун. О, Мария Антоновна, саламатсызбы? О, Анна Андреевна, жаратылышымда сизди көрүү урматыма жетишкендигим үчүн өзүмдү бактылуу деп санаймын, айым. Албетте. Жогорку коомго үйрөнүп калган киши капысынан жолго чыгып калсаң, балет ашкана, надандык, караңгылык. А бирок чынын айтсам, сизди көргөндө баардык кордугум эсимен чыгып кетти. Мен ары качан балтамашыдамын. Француз өкүлү, немес элчилери, англис, ойной союучу кыласың. 4-кы кабатка текичинен көтөрүлгөндө, «Мемаурска шинелди» деп башканадагы аялга чапаныңды ыргытасың. Албетте, мени баары билет эмеспи. Жакшынакай артисткалар менен дагы таанышмын. Майда күлкүлүү китептерди, адабиятчыларды окуп коем. Пушкин менен жакынмын. Кээде «И Пушкин тууган, кандайсың?» деп коем. Эчтеке эмес тууган, баягыдай эле деп коер эле. Эх, кыйын киши да деп алдайт да. Ушул алдап алардын акчаларын алыштын амалын кылат бул. Тигилер болсо эптеп кетиришин амалын кылат, жакшы көрүнүшүп. Иши ошол жерде мындай карап көрсөңүз, Гоголь гений адам болгон экен да. Ошол учурдагы актуалдуу маселени көтөрүп, бул тема азыр деле актуалдуу. Биз мисалы үчүн Садыр Жапаров барып калса, Азмерге кирип калса, кандай кабыл алмакпыз? Кандай кабыл алмакпыз, мисалы үчүн. Келиңиз отуруңуз, деп. Мисалы кирип калды дейли. Сиз эмне деген бир сөздөр чыгат эле сизден? Отуруңуз, мен сразу эле. Мен жайым отуруңуз, ыстык жылытып койдум депчи. Келиңиз чайдан ала калыңыз деп. Кыяла болуп деп элечи. Мына ушундай. Бул жаатында бек жакшы окшойт, баягы. Чынында эле кандайсыз? Мүнөзүңүз кандай? Баягы көпчүлүк эл алдында чынында жанында өзгөчөлөнүп калат го, өзгөчө болуп, сиз өзүңүз айткандай жаалданып дегендей. Бирок ал жок кезде ал жөнүндө башкача сөз айтылат дегендей. Ооба. Мен негизи мүнөзүм шайыр. Анан 200-дүн ролун ойнодум да эми. Бирок чын айтам, мен 200 эмесмин. Бардык эле адамга бирдеймин. Анын акчасы барбы, машинасы барбы, бунуку барбы, жокпу, айырмасы жок да мага. Ассалому алейкум. Мага жакшы мамиле кылды, мен дагы жакшы мамиле кылам. Жакшы сүйлөйм да. Кээ биркилер барбы? Мен ролум ойнобосо деле ал уже жашоодо деле ошондойго. Деп колумдагынын баарын берип ага.
биякта эчтекеси жок адамга жынчек жана турчу деп ушундай адамдар көп да. Тойлордон эле байкайсың, көчөдөн эле байкайсың. Андай болуп калат угандар. Спектакльде ойногондо жана о деп баштатпайсызбы? Эмнеге ушундай бир нерселерди кошуп, мындай бир каармандарды жеткирүү үчүн ушул сөздөрдү кошушабы, үндөрдү созушабы, же бат-бат сүйлөп жана кайра жайлап калып атпайсыңарбы? Спектаклдин бардыгы мага ушундай сезилип аткан сыяктуу эле сезилет да. Силер актер катары, баягы ушул нерсенин адиси катары айтсаң, эмне үчүн мындай болот, аткарылат? Мисалы үчүн ооба, я деген сөздөр бар го. Эми алар жардам берет да өзүңөчү. Актерга өтө жардам берет, анан атмосфераны создавать эткени аябай мындай сон курал да буларчы. О деген сыяктуу эми жөн эле барып туруп Мария Антоновна десем деле болот да. Бирок эми ал мындай эле бир эле линияда кетип калат да. Элди да өзүнө тарта калышы мүмкүн. Ооба, элди эле ошо бир эле нерсени көрүп отуруп жүрсөм мындай болбой калат да. Ал жерде биз мас болобуз, мен айтып атпайм монологдо. Бул жерден кийин уже мен мас болом да, ал жерде куюп беришет да. Үйгө барганда деле сыйлуу конокторго куюп бересиң го, ошондой кылып эле куюп берет. Мен мас болуп анан барып жатып калган кезим болот. Бул жерде деген сөздөр актерго дагы жардам берет, көрүүчүгө дагы жардам берет, анан атмосфера дагы жардам берет. Эмоция жаратат, Ооба. Мына ушундай. Бек, негизи досту кандай тандайсыз? Айттым го, өткөн айылга бардык депчи. Ошондо досторум, классташтарым болбосучу. Группалаштар алып баргам, сүйлөп атабыз. Ата-энем экөө эле мени күттү да, эми группалаштарыбыз баарынчы, кураторубуз бар. Анан келишип алыптыр. Эмнеге айтып койбойсуң бизге? Сен дос болмакпыз да деп. Мен аябай группалаштардын алдында уят кылды. Мисалы үчүн эмнеге айтышым керек дейм анычы. Мен өзүмдүн группалаштарымды алып барып сүйлөп атам да. Мисалы үчүн арасында башка тармакта иштегендер бар. Эми аларды чакырып сүйлөп атса биз барбайбыз да, мисалы үчүн классташтары туурабы. Аябай ушул жерде досту чындап жакшы татынаш керек экенин түшүндүм. Досторум көрсө аз эле экен да. Өтө эле аз экен да. Ошого досту жакшы тандагыла. Мисалы, ошо сиз классташтарыңызга наразы болуп калдыңызбы ошондо? Алар менин классташтарым, жакын досторум да, баарычы. Жакшы мамиле кылабыз. Шаарга келгенде тосуп алам, колуман келишинче сүйлөйм дегендейчи. Анан айылга барсам ошентип сүйлөп атпайм мен. Анан аябай болбойт экен деп калдыңызбы? Досум дей бергенде эле болбой калат экен, чындап. Балким алар бир жакшы үмүт айткандыр, сизде тосуп ал дегенбиз. Жакшы үмүт айтпады да жеке. Мен башынан эле айтып койдум да, мен мындай конфликт болуп кеткенге чейин бардык. Бири-бирибиз менен мушташып кеткенге чейин бардык да. Ошого досту жакшы тандагыла. Дос деген негизи жакшы нерсе. Ким дос издесе ага Аллах Тааланын өзү жетиштүү дейт да. Эми жараткан менен жакшы мамиледе боло берели баарыбыз. Анан кимдин ким экенин акырын эле билине берет. Убакыт өткөн сайын да. Келечектеги жубайды кандай тандайсыз? Үйлөнгүм келип кетти. Жубайды мен өзүм туура келип калса эле болот эле, жакшы болот эле. Кээ бирки жубайларды көрөбүз го, мындай. Аларга көпчүлүгү каршы да, үйүндөгүлөрү да каршы, кайнене кайната дос душман бүт баары каршы, бирок экөө эчтеке болбогондой жүрө берет го, мындай жашап, мындай бардык маселелерди, проблемаларды оңой эле чечишип эле жүрө беришет го. Мындай ошондой жубайым болсо дейм да менчи. Бардык жерде мени колдой алган, мен аны колдой алган. Эч кимге көз каранды эмес жубай болсо, эң негизгиси ыймандуу болсо. Жакшы, аны эмесе жыйынтыктарга келсек, бизде мындай билдирүүлөр бар экен. Салам, үйдө өткөргөн жакшы, шаңдуу өтөт, туугандар менен кучакташып жүрө бересиң дейт. Бизде 4304 менен бүткөн абонент жазыптыр. Кийинки билдирүү, салам, ресторанда өткөн эле жакшы го, үйдө азыр
үйдө кыйынчылык жер алып калат өзгөчө жеңелерге деп жазыптыр. Кийинкиси болсо салам кандайсың ийгилик дептир. Калган окууңа жетишпей калдык. Сизге кайсыңыз жакты? Үйдө өткөргөн жакшыбы, кучакташып жүрөсүң деген жакты. Ушул оригиналдуу жооп экен, Анан негизи мен өзүм жооп айтып коеюн. Негизи туугандар тойду ресторанда өткөргөн эле тынч экен. Эмнеге? Себеп мен үй тойлорго чыкпайм да негизичи. Тойго алып барбайм. Жакын тааныш досторум, туугандарым суранып калышты аябай 1-2 жолучу. Сен тамак аласың дейм дешипчи. Макул деп алып барып калдым. Аябай узун болуп турбайбы той? Ошого ресторанда өткөргөн сон. Мына ушундай жооп болду Бейиктин өзүнүн ою боюнча. Анда эмесе сизге Пиала Голдтон мына ушундай белегибизди тапшыралы. Чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн. Ийгилик каалайбыз дагы да болсо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки эфирден көрүшкүнчө аман болуңуздар.